Ош шаарынын мэри кезектеги таңкы рейдти кыдыруусун Манас Ата аймактык башкармалыгындагы Касымбеков көчөсүнөн баштады. Ал жерде аталган көчөдөгү номер 5 көп кабаттуу үйүнүн айланасын иретке келтирүү, инфратүзүмүн оңдоо боюнча көйгөйлүү маселелер айтылды. Жашоочулар менен жолугуп айтылган маселелер боюнча тиешелүү кызматтарга тапшырмаларды берди. Мына эки чекесине лоток коебуз, так, сууну Касымбекке алып чыгабыз. Суусун мына турба эме лотокко алып чыгып, жолго чыгып коюш керек. И асфальт төшөйбүз, мына асфальт төшөйбүз. Так, Эмжуко. Сен ушу жердеги үйлөр менен баары менен сүйлөшүп, 50-ге 50 фасадтарын оңдойбуз. Ооба. Ооба. Шаарда жаңы эс алуу багы пайда болот. Касымбеков көчөсүн бойлой жайгашкан жекелик каналынын жээги мыйзамсыз курулуштардан тазаланып бүткөн соң, бул жерде жаңы жашыл аймак жана эс алуу багы курулат. Терминалга чейин бошотосуңар. Могул жер сквер болот. Фонтан, парк, скамейка. То есть эмне дем ала турган эмелер болот. Эс алууга байланыштуу баркаут, эме, отургучтар, фонтан, горка. То есть, что необходимо для парка, для сквера, барын жасашыбыз керек. Ал жер как раз сервистин жери кирип кетти. Ребята, мен силерге бир нерсени айтып коеюн. Азыр мондай шанс никогда не будет. Никогда не будет. Азыр как раз мына жол бүтүп атат, жол менен биротура бүтүрүп алышыбыз керек. Завтра поздно будет. Эртең мына асфальтты басып, асфальтты, тротуарларын бүтүрүп, эмелерин тетиги разметкаларын чыйып койгондон кийин мына поздно болот. Азыр момент как раз. Сегодня мы должны начать все. Кара мына бүт мусорда, кара все. Полностью санитария. Мына суда алып турат экен, паркка эметчи. Паркка да как раз эмеге сонун экен. Ооба. Решетканы коюп, татнага кылып сонун жасап коебуз. Түшүндүңөрбү? Ушул жерди тети азыр барып көрөбүз. Разаковдан баштап эмеге терминалга чейин полный сквер. Понятно? Катуураак иштейсиз. Азыр баардыгыбыз жумуштарды бүтүрүп, чай-пай ичип алып, кайтып ушерде келебиз. И все полностью работаем. Жаңы парк Разаков көчөсүнөн башталып, каналдын жээгин бойлой жайгашат. Учурда шаардык архитектура жана муниципалдык менчик башкармалыгы жеринде иштеп, долбоорду даярдап жатышат. Мынакей Ош шаарына кирип, Разакова менен Касымбекованын кесилишинде турабыз деген жер ушул жер. Мындан центр жер жок да. Ошон үчүн биз азыр тетиги Разаковадан баштап ушул жерде, мына жерде каналдын боюн до конца эмеге чейин, жанагы терминалга чейин полный зеленый зона кылышыбыз керек. Сквер кылышыбыз керек, татнакай кылып, парк кылыш керек. Вот ошондо кайсы жердесиң десе, ХБКда парктамын дейсиң да. Кайсы жердемин десе, мен ХБКда сквердемин дейсиң. Ана ошондо могул жерден Оштун көркү ачылат. Мына карачы, ушу мусор, карада кругом антисанитария, мусор, эч кандай мыйзамдуулук жок. Ошто только по понятиям живут. Ким акчасы болсо басып алмай, кимдин бийлиги болсо басып алмай, ким черный болсо басып алмай, беззаконие. По понятиям живут. По понятиям. Мыйзам деген болуш керек да, балдар. Мыйзам деген болуш керек. Замирек Башевич, мен ошону бир нерсени байкадым да, Жылдызбек. Ошто только по понятиям живут. Ким акчасы болсо бар басып алат экен. Черный болсо басып алат, бийлиги болсо басып алат, акчасы болсо басып алат. Мыйзам деген болуш керек да. Салиева көчөсүндөгү номер 8, номер 10 жатакана тибиндеги эски көп кабаттуу үйдүн жашоочулары менен жолугуп, маселелерин укту. Ал жайда 120 батирден турган бул үйдүн жашоочулары турак жай эскирип, жашоо шарттары начарлап кеткендигин билдиришти. Мэриядан жаңы үй куруп берүүнү суранышты. Эми кругом эле бардак экен. Кругом бардак да. Бул жерде жалаң жөө качкандар жашайт экен.
Болушunca көктөрдүр атам. Жөө качканда да аркасын карабай качкан экен. Бир туп бак эгип койуп опсуңар кара. Вообще суу жок, көгөрбөй турупта. Мына колубуз менен түндө алып чыгып келип менен куюп атабыз. Бул жерде дейм. Качканда да аркасын карабай качканда. Мону өзүңөр тазалап койсоңор болбойбу кызым, карачы, карындашым. Мону тазалай бербейсиңер өзүңөр. Тазалык мисалы вообще келбейт. Причем тазалык, силер өзүңөр тазалап, тазалабай атат. Кана шыпыртканын карашы. Адам ушул жерге мындай детский площадка кылып берсек. Кусок кылып үзүп жасай бериш керек да. Быйыл, допустим, могу доор менен 2-3 дворду, на следующий год 2-3 дворду кошуп жасай беришибиз керек да. Могу кайсы көчө болуп калды? Салиева, жана Салиева кайтып чыктык, Үйлөрүң тазалап, багы, гүлтик, эчтери шыпыргыла, карагыла болду. Биз азыр асфальтын жасап беребиз, латуган карап беребиз. Болду, ошону кылып берсеңиз калган бизден. Мына атың ким? Жаннат. Жаннат, көрөсүң, мына эртең мен латугун коюп берем, асфальтын басып ошол эле акыбал. Карабайсыңар силерчи. Сизге сөз берем. Кара. Берсеңиз. Жалам жөө качкандар жашайт экен. Качканда аркасын карабай качкандар экен. Бир киши жууп тазалап койсоңор болот да. Айтсаң да тил албайт. Бири-бириңерге шылтабысыңар. Мэр муниципалдык ипотекалык компаниянын жетекчисине тапшырма берип, жаңы көп кабаттуу үйдүн долбоорун даярдоону жана курулуш иштерин жакын арада баштоону тапшырды. Так, сизге 2 домдон тең старший шайлар батпаттан документтерди өткөрүп берип, сразу снос ишин баштап, бүтүрүп проект даяр курулушту башташыбыз керек. Макулсуңарбы? Мына бүгүнкү күндө биздин өзүбүздүн компания менен МИП менен ушул нерсени ишке ашырып берем деп атат. Мен ойлойм баардыгыңызды колдоп бересиз деп. Анан баягындай нерсе болбош керек. Эжекелер бүгүн могу жерде сүйлөшүп кетти, эртең нерсе аркага кайтып кетти деген нерсе болбош керек. Тезирээк бүтүрүп алганыбыз жакшы. Мэр өзү келип сөз берип, сиздер менен ишке ашырабыз деп аткандан кийин ушул нерседен пайдаланып калышыбыз керек баардыгыбыз. Ушинтип биздин садабызды сындырбай келгениңе балам. Ишиң оң салсын, жаратканыбыз жар болсун. Жаман ордон, жаман сөздөн бөтө кылсын сакласын. Эл аман болсун, эл ичинде өзүнө окшогон кыргызымдын эр азамат жигиттери Кудай өзү колдосун. Ушул үйлөрүбүз ак ниет үйлөр болуп, жакшынака курулуштары бүтүп, тойлорду насып кылып, Кыргызстаныбыз өзү өлүп өсүп жактырган шаалар.